Спорт журналисттердин күнү. Бул күн 1995-жылы эл аралык спорт ассоциациясы тарабынан белгиленген. Бирикменин башкы штабы Будапештте жайгашкан. Спорт журналисттеринин коомдогу ролу абдан чоң. Алар спортту пропагандалоодо негизги ролду аткарышат. Спорт бул күч сынашуу же болбосо көпчүлүктүн көңүлүн буруу гана эмес, бул жаш муунду сергек жашоого үндөө же болбосо эл аралык байланышты үзбөө дагы болуп саналат. Бүгүн студиябызда Кыргызстандагы эң алдыңкы спорт журналисттери Табылды Асылгазиев жана Кубан Атабеков. Көкбөрү боюнча өткөн кезектеги мелдеште таластын ынтымагы жеңүүчү болду. Чемпиондор лигасынын финалдык оюну эми тарых барактарына жазылмакчы. Акырында ага карындаш Бёрттордун ринг ичиндеги таймаштары. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Спорт журналисти болууну сиз атай тандадыңызбы же жашоонун кайсы бир агымы менен ушул кесипке келдиңизби? Мен өзүм кичинекейимден ушу спортко жакын болчумун да. Спорт мектепти азыркы бизде РУОР деп атпайбы, училище олимпийского резерва деп коебуз. Ошол мектепти бүткөм.